Чолпонбай Төбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектеби 10 А класс. Класс жетекчи Айтбаева Астра Кимбилетовна. Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү деген темада сабак өтөбүз. Бул сабактан биз кандай суроолорго жооп ала алабыз? СПИД деген эмне? Бул оору кандай жол менен жугат? СПИДтен кантип сактануу керек? Кандай адамдар СПИД менен ооруйт? Жана СПИД менен ВИЧтин айырмачылыгы эмнеде деген суроолорго жооп ала алабыз. Бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү. Бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү ар жыл сайын 1 декабрда белгиленүүчү күн. Биринчи жолу 1981 жылы 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруну каттаган. Алгач 4G деп аталган адамдын иммундук жетишсиздигинин козгогучу бара-бара анын кабылдоосуна алып келери, аны менен ооруган адам акыры өмүр менен кош айтышаары аныкталгандан кийин гана Бириккен Улуттар Уюму ушул дартка карата каршы күрөшүү күнүн 7 жылдан кийин гана жарыялаган. Тарыхы. СПИД оорусунун башаты 1978 жыл деп болжолдонот. Айрым илимпоздор, окумуштуулар ВИЧ маймылдардан адамга 1926-1946 жылдар аралыгында тараган деп эсептешет. Окумуштуулардын жакынкы аралыктагы изилдөөсүнө таянсак, бул оору адам популяциясында 17-кылымда эле пайда болгон дешүүдө. Бирок бул ооруну 20-кылымдын 30-жылдарында Африкада эпидемиялык штамм деп бекитишкен. Бул оору 1959 жылы адамдын канынан табылган. Кызыл лента 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнүнүн эмблемасы. Кызыл лента эмнени түшүндүрөт? Кызыл лента ВИЧке кабылган адамдарды жана СПИД дарты менен жабыркаган оорулууларды колдоо, аларга көмөк көрсөтүү жана эпидемиялык ВИЧ инфекциясы менен күрөшүү дегенди билдирет. СПИД 21-кылымдын чумасы. Айыкпас оорулардын бири бул ВИЧ жана СПИД оорусу. СПИД жана ВИЧ 21-кылымдын чумасы. Бул дарт көп жылдардан бери жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкү күнгө чейин табыла элек. Ушул себептен БУ тарабынан 1988 жылдан тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. ВИЧ деген эмне? Бул оору жөнүндө айтсак, көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. ВИЧ орус аббревиатурасы. Кыргызча аталышы адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адамдын иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай, адам каза болот. СПИД деген эмне? СПИД орус аббревиатурасы. Кыргызча аталышы кишинин иммундук жетишсиздигинин козгогучу. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. СПИД жана ВИЧ деген эмне? ВИЧ инфекциясынын акыркы өрчүү стадиясы болуп, адам өз учурунда туура жана тунук акылда дарыланбаган мезгилде СПИДке чалдыгат. СПИДтин жугузуу жолдору кандай? СПИД жыныстык жол аркылуу жугат, кош бойлуу энеден балага жугат, кан куюуда жугат, ВИЧ инфекциясы бар адам колдонгон шприцти колдонгондо жугат, стерилизацияланбаган медициналык инструменттерден жугат жана баңгизатты колдонуучулардан жугат. Кандай учурда СПИД жукпайт? СПИД мончодо,
бассейнде, чымын-чирке чакканда, бири-бири менен сүйлөшүүдө, кол алып учурашууда, тамак ашты, идиш аякты чогуу колдонууда, кучакташканда жана чогуу жүргөндө жукпайт. Жыйынтыктоо балдар. Бүгүн биз сабагыбызды жыйынтыктасак. Биз бүгүн сабакта СПИД тууралуу көп кызыктуу маалыматтарды алдык. Бул оорунун кандай жол аркылуу жугат, жуктурбоо үчүн эмне кылуу керек экендиги тууралуу маалыматка ээ болдук. СПИД дарты менен күрөшүүдө ар бир инсан өз салымын кошуу керектигин аңдап билдик. Демек балдар, биз бүгүнкү сабактан көп керектүү, кызыктуу маалыматтарды ала алдык. Бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм балдар. Көңүл бурганыңарга рахмат.